Кесиптешибизге рахмат айтабыз да кайра студиябызга кайтып келели. Студиябызда бүгүн 7-ден 9-га чейин кылган талкуубуздун мындай жыйынтыгын чыгара турган, ал тууралуу мына кесиптешим экөөбүз адистин өзүнүн оозунан уга турган учурга келип жеттик окшойт. Туура айтасыз. Мына ошол маалыматтын агымы кызыган заманда чын маалыматты жалган маалыматтан ажыратып айырмалап билүү аябагандай актуалдуу. Бул баягы жалпы дүйнөлүк алкакта дагы актуалдуу, анын ичинде Кыргызстанда дагы өзгөчө аябагандай актуалдуу деп айтсак болот. Негизи эле жалган маалыматты чын маалыматтан кантип ажыратып билебиз, жалган маалымат деген эмне, биз ага эмне үчүн ишенебиз деген суроолордун тегерегинде маек курабыз. Чакырылган коногубуз бар. Кенжебаева Назира Окиязовна. Кутман таңыңыз менен, саламатсызбы? Кутман таңыңыз. Билдирүүлөрдө эртең биз элге да баягы суроо салдык элек. Мен үйдө чын айтсам деле калп айтасың деп уруша беришет деген билдирүү келип бир жаңы элекчи. Негизи эле сиз айткандай калп айтуу же болбосо жалган маалымат таратуу адамга тийгизе турган таасири адамдын өзүнүн жашоосунда. Анан коомго тийгизе турган таасири сиздин психологдун көз карашында. Залакасы, пайдасы дебейин, залакасы. Жалган маалыматтын коомчулукка тийгизген таасири албетте аябай терс, жаман. Анан дагы эң өкүнүчтүүсү ошол жалган маалыматка адамдар абдан көп ишенет. Тилекке каршы. Мунун себеби? Эмнеси менен тартат ушу жалган маалымат? Мунун себеби дегенде биз адамзат төрөлгөндөн баштап эле жашообуздун көпчүлүк бөлүгүн негатив, тескери, терс маалыматтарды уга берип, жаманга адамдардын көнүп калгандагысында. Жаманды көрө берген, жаманды уга берген, жаман жөнүндө көп сөз боло бергенинде. Кудайга шүгүр азыр окуулар чыгып, жакшыны көргүлө, кандай гана багыттагы окуу болбосун, кандай гана багыт болбосун, жакшыны сүйлөгүлө деп баягы байма-бай дембе-дем мындай бир какшап сүйлөп келе жатпайбызбы? Агартуу тармагындагылар баягы жарык чачам, ушул коомго өзүмдүн үлүшүмдү кошом деген адамдарчы. Анан жалгандын дагы деле болсо жалган маалыматтардын таасири аябагандай чоң. Адамдар ошо жалганга тез ишенет. Жакшыны айтсаң, азыр сизге бир окурман айткандай, мен үйдө жакшыны айтсам деле ишенбейт дегендей, биздин денебиз, ар бир клеткабыз көпчүлүгү эң өкүнүчтүүсү ошол негативге, терс маалыматтарга, жаманга көнүп калганбыз, ыңгайлашып калганбыз. Биз аны тазалоонун үстүндө болсок эле, иштөөнүн үстүндө болсок эле, кадимкидей эле бул жумуш. Кадимкидей эле бул жумуш. Негизи көпчүлүк адамдар ошол стресс, депрессиясыз жашай албайт да. Себеби алардын болгон гана байлыгы кайгы, капа. Алардын ошол кайгы, капаны сенден алайын десе дагы, көпчүлүк ошол кайгы, капасын бергиси келбейт. Өзүндө алып жүрөт аны. Аны өзүндө алып жүрөт. Эмне үчүн алып жүрөт? Эмне үчүн бергиси келбейт? Эгер алдына берип салса, алып салса, ичиндеги боштуктан коркот. Өзү сезбейт ал нерсени. Өзү сезбейт. Аны алып чыгып салыш үчүн ал деген кичине өзүн тазалоо керек. Кичине окуу керек, кичине билим алуу керек, кичине өзүнө 15 мүнөт күнүгө деп да коркутуп жибербейин, жумасына бир 2-3 күн 15 мүнөт өзү тууралуу ойлонуп, мындай бир азыр эмне жөнүндө илим-билим каяка баратат, мен кандай болушум керек деп койсо, абдан жакшы болот эле. Мен билем дей бербейчи. Эң чоң көйгөй дагы ушул болуп атат да, ар бирибиздики мен билем менен жашап келебиз. Биз билген нерселер, ошол билем деген адамдардын нерсеси тилекке каршы жалаң гана терс маалыматтар, жалган маалыматтар, эң башкысы керексиз маалыматтар. Назиреже, өзүн тазалоо деп айтып атасыз. Өзүн тазалоо деген эмне? Ал кандай жүрөт? Ага кантип өзүбүздү тазаласак болот? Ал кандай процесстерден турат? Аябай жакшы суроо. Бул өзүмдү тазалайын, өзүм үчүн кам көрөйүн деп адамдардын ойлонушу дагы аябагандай кыйын. Оюбузга дагы келбейт бул нерсечи. Өзүн тазалоо депчи, мисалы үчүн адамдар, мен ар кайсы багытты айта кетейин эми. Психология багытында өзүн тазалоо деген өзүңдүн кичинекей эс тарткандан баштап, 3 жаштан баштап биздин көмүскө сезимибизге, орусча айтканда подсознаниябызга кирип калган ката программаларды тазалоо.
ал ката программалар ошол эле терс көрүнүштөр, терс окуялар, негативдүү информациянын баардыгы кирип калган. Биз ошол эле нерсе менен жүрөбүз, аны кирип эч качан тазалаган эмеспиз. Ошону техникасы, жол жобосу менен психологдордон окуп, тазаланып адам жүрсө болот. Тазалануунун окуй элек деле, адамдар деген окуйт деген нерсени абдан бир катуу оор кабыл алышат да. Эң оңой жолун айткым келет, адам деген жок дегенде тазаланыш үчүн ушунчалык кооз жаратылышка чыгып, ошого суктана билсе, бул дагы эң чоң тазалануу. Аруулануу. Сулуулукту көрө билүү керек, ошол жерге токтолуу керек. Азыр ушул жерде жашай билүү керек. Жок, биз кайдадыр алыстарга чыгып баратабыз да, токтолбой чуркап баратабыз, бакыттарды издеп баратабыз, сүйүүнү күтүп атабыз, бирөө бериш керек болуп атат, бирөө бизге жакшы жашоону камсыздаш керек болуп кыйналып атпайбызбы? Бакыттын баары, тазалыктын баары биздин ичибизде болуп атпайбы? Мен бир агам айтты эле, ай баланчанын алган келини жакшынакай экен деп айтса, Кудай жалгасын бактылуу болсун деп, көрөм 1-2 жылдан кийин деп айтабыз депчи. Ушул себеп мындай негативди издеп. Туп-туура. Биз жаманга даярданып турабыз. Стартта турабыз да. Жакшы экен деп айтса, кое тургулачы. Көрөбүз ошонун дагы жакшы болгонун деп, сиз айткандай, жаманды дароо көрөбүз, жаманды дароо айтабыз, бирок кыргыздын улуу элбиз, касиеттүү элбиз, көрөнгөлүү элбиз, бир чоң минусу ушу жакшыны айтканга сөзгө абдан сараңбыз. Көзүбүздүн тирүүсүндө мактоо сөз, мактоодо жан дүйнөң менен ыраазы болуп мактоо сөздү айткандан бир аз неме алат экенбиз. Ал абдан бир аз эмес, кыргыздарга өтө кыйын. Чөндөктөн акча берип аткан сыяктуу эле сараңданып жакшы сөздү да каябыз, Анан азыр эже учурда азыр ушул психология тармагында алектенгендер, иш алып баргандар, сиздей агартуучулар күндөн күнгө көбөйүп баратат. Бул бизди сүйүндүрөт. Анан ушунун көбөйүп баратканы менен мурдага салыштырмалуу биздин элибиздин психологиясы жакшы нукка өзгөрүп атабы? Кандай жыйынтыктар болуп атат сиздин байкашыңызча? Кудайга шүгүр, ушул психология кирип өнүгүп өсүп келатканына менин божомолумда 3-4 жылдан ашып баратат. Менин оюмча бул абдан жакшы жөрөлгө. Абдан жакшы жөрөлгө. Бир адамдын бир жакшы сөз айтканы канча адамга таасирин берет. Канча адамга таасирин берет. Көпчүлүк чыгып атканына да кабатыр болбоңуздар. Мен чыгамын деп баары чыгып бул жолго аттанып алгандарга да кабатыр болгондор бар. Бул жүгү оор жумуш. Бул жарым жыл, 1 жылдын ичинде баягы өзүнүн белги берет да. Мен сеникисиң, сен алып бара аласың, мен бул ишти же алып бара албайсың дегендейчи. Ар ким адам өзүнүн тапкычакты мен ушул иште уста экенмин деп баягы чыга берет. Чыкканына эч ким капа болбосун, ошол адамдан пайда гана алып келип атат. Пайда гана келип атат. Бирок ушул жалпы кыргыз элин ушул окууга, психологияга сүңгүп кирип тагдырын кандай оңолуштуу, кандай жашообуздун жеңил болушун окуп коюшуна чакырып кетет элем. Анан бир нерсени айткым келет. Ар бир адам ошол психологко барыш, психологиядан окуш абдан оор маселе. Кыргыздар үчүнчү, кыргыздардын бир моюн жар бербейт. Моюн жар бербегенден мурун абдан бир катуу бир нерсеси бар. Мен деген жанагындай эмесмин да. Психологко барамын. Мен жинди эмесмин да дегендейчи. Барбай эле койсун, бирок ар бир адам өзүн тазалай билсе, жок дегенде 1 саат жаманды көрбөй, сүйлөбөй, өзүн күндө машыктыра билсе, ошол дагы ааламга, коомго, биздин мамлекетке абдан чоң пайда. Ал унчукпай таза болуп турган адам мээси бир 5-10 мүнөт тазаланып, өзүн аруулукка мындай багыттап жетелей турган адам унчукпай турса дагы айланага вибрациялары кетип, энергетикасы менен нейтрализациялай берет. Ошону менен дагы ал чоң жумуш жасап аткан болот. Сөзсүз эле сүйлөп аткан, айтып аткан адам тазалабайт. Таза турган адам миңдеген адамды тазалап кете берет. Аурасы деген бир түшүнүк бар. Сиз айткандай студиябызга далай киши келет. Кайсы бир киши менен сүйлөшсөң кадимкидей чарчап каласың. Кайсы бир киши менен мындай жеңил. Анан кээ бир кишилер келет, мен силердин аураңар жеңил экен деген сөз сыяктуу айтор пикир көп. Психолог катары могул жерде бир билдирүү бар экен. Саламатсыздар заманат Кутман таңар менен дейт. Менин балам 7-класста окуйт. Тапшырманы чала була эле жазып, бүттүң десем, ооба бүттүм деп коет. Сабактарын аткардым десең, ооба дейт. Бирок текшерсең андай эмес. Кийин кандай болуп калат болду экен? Бир кеңешиңизди бериңизчи дейт.
Кандай кылсак? баланын эмнеге кызыкканына үңүлүп ата эне караш керек да. Анан аны мажбурлай берүүнүн кажети жок да. Жашоо турмуш өзү көрсөткөн да. Эң чоң адамдар, бизнес кылган адамдар, сабактан начар адамдар, мектептен начар окуган адамдар, бизнес жаатында деги эле башка жаатта да кыйын чыккан адамдар бар да. Анан мектепте эле жакшы окуйсуң деп ошого басым таштап алган менимче туура эмес. Албетте таштап да койбосун, бирок баланын кызыгуусун караш керек да, эмнеге кызыгып атасың. Ошол шыкты таап чыгып туруп, ошол багытын эле баягы багыт берип койсо болот да. Окту туура коюш керек деп, баланы. Багыт берип коюш керек. Анан акча берип атабыз, тамак ашы бардыгы даяр, ушунчалык көп акчалар менен окутуп атабыз деп туруп, ата энелердин чоң минусу биздин сүйүү, мээрим бербейбиз. Ошол эле 5-10 мүнөт кучактап, өп, жаныбызга алып жатып, сырдашып дос боло албайбыз. Убактыбызды аябыз. Убактыбызды аябыз. Биз жана көрүтүрлүк болбогон жанагындай негативтерде, жалган маалыматтарда, саясатта жана башкаларда жүрөбүз. Ооба, баланын колунда телефон, ал интернеттен каалаганын көрөт, андан кийин кеч болуп калат, Жакшы. Бизде мисалы жакшылык той топурга жакын элбиз да. Анан бир агаларыбыздын айткан сөзүн угуп да, ойлонуп көрсөң, туура эле. Жакшылыктын алдында мындай ЗАГС деген документ тапшыруу аземи бар. Ошону деген формалдуу түрдө жөн эле актай баракка кол койдуруп, анан колуна жана документти кармап, элдин алдындачы бул пафос дейбизби, кандай. Анан эмне үчүн балдардын жашоосун моундай болгон бир ак бата алып аткан күндү дароо эле жалган нерседен башташ керек деген сыяктуучу. Ушул кайсы бир нерсени чындап элдин көзү үчүн, сиз айткандай турмуш тиричилигиң үчүн же болбосо кайсы бир нерселерден убакыт үнөмдөө үчүн өзүбүз атайын жалган жасоо, же болбосо атайын өзүбүздүн турмушубузга залалга тийгизип алган деле учурлар жок эмес экен деп койдум да, ушул тыянак чыгарымчы. Сиздин пикириңиз негизи деген адам баласы ошол жалгандан же калпчылыктан арылуу үчүн техникасын үйрөнүүдө, атайын сиз айткандай, сиз сөзсүз эле психологко барып, билим алып, же кайсы бир материалдарды топтоодон сырткары дагы ошо ата эненин чөйрөнүндө таасири болсо керек да, тарбиядан. Сөзсүз баягы баланы тарбиялайбыз. Андай бол, мындай бол дейбиз да, бирок аныбыздын баардыгы бекер. Баланы тарбиялаш үчүн бала деген сени гана карап өсөт. Өзүңдү тарбияла деңиз. Өзүңдү тарбиялайсың. Жалганга эч качан жол бербейсиң. Биз жаштайынан эле жалганга тарбиялап баштайбыз. Минтип кой, тигинтип кой, мени жок деп кой. Атаң айтпай эле кой. Атаң айтпай эле кой. Тиги билбесин, бул билбесин. Апам жок деп кой. Кандай гана болбосун, ооба туура, кандай гана болбосун, балам чындыкты айт деген көрөчү керекпиз. Кандай гана болбосун, чындыкты айт. Анан ата эне деген 1000 тарбия берсе, өзүң ичинде сыртында айта албаса да, ал азыр алсыз да чоңой кучакты. Өзүңчү деп атат да ичиндечи. Мындай дагы учурлар аябай көп. Ата энеси абдан иштейт. Тарбия бергенге убакыт жок. Бирок ата энеси мындай адамдар. Жакшы адамдар. Балдары так ошондой болуп өсүп келатат дагы. Баягы акыл насаат айтып бир учур болду. Ошо акыл насаат айткан учур болгону келгенде, бирөөнүн ошол эке улуу кызы чет мамлекетте айтты. Эч кабатыр болбоңуз деди. Балам, эми калып атасың, баягы туугандан көп душман бар дегендей, жакшы бол деген сөзүн айтып керез мурасын. Баягы кетип атат дем таштап. Ошондо апа эч кабатыр болбоңуз деди. Сиздин жүргөн турганыңыз, сиздин сүйлөгөнүңүз, сиздин тарбияңыз биздин мээге уже эле печать болуп калган. Шунчалык таасирде болдум дейт, баягы мен тарбия бергенге жетише алган жокмун, өмүр бою иштедим эле деген сыяктуу да. Анан сени гана карайт. Сен андай болсоң, тарбия аябагандай чоң мааниге. Тарбия деген ата эне өзүн тарбиялаш керек. Өзү жакшы жүрүш керек. Бала ошол жолго түшөт. Албетте. Анан Назира эже, мисалы үчүн ошол өзүн тарбиялайм дегендер дагы бүгүнкү күндө учурда сизге кайрылышат, сабактарыңызды алат. Аларга эң алгач сабагыңыз бул жан дүйнөлөрүнө төңкөрүш жасоо менен башталат экен. Андан кийин кандай процессте уланат? Анан ушуга эле кошумча, мен психологко кайрылайын дедим эле дейт. Кайрылуу канча турат деген маселе коюп кетиптир да. Негизи финансы жагы да ойлондурбай койбойт экен да демек. Эми азыр деген кесипкөйлөр абдан көп. Бекерден баштап миллионго чейин.
балки миллиондон деле ашып кетер. Өзүңүздөр деле угуп жүрсөңүздөр керек. Жан дүйнө төңкөрүшү деген абдан бир атактуу сабагым бар. Бул 3 күндүк гана сабак. Бирок бул сабактын таасири абдан чоң. Андан кийин дагы жан дүйнө азыгы, ушул бактылуулуктун формуласы, анан точка келип туруп, бул аалам сырлары деген вип сабагым бар. Абдан күчтүү, абдан өзүмө дагы жагат. Ошол аалам сырлары вип сабагына келгенге чейин 3 күндүк төңкөрүштү окуп бүткөн ошол отличницаларым вип сабакта канча бир жылдап байланыштабыз да менин угармандарым менен. Ошолор дагы кайрадан 6 айда бир жан дүйнө төңкөрүшүнө кирип турушат. Себеби ошонун таасири абдан күчтүү, абдан жакшы да. Ошол кабыл алуу болсо, эми мен айтып өтпөдүмбү? Бекерден миллионго чейин. Анан мындай да, адамдын акыбалын түшүнө да билиш керекпиз. Жөн эле асмандан түшө калган жокпуз. Чындап эле муктаждыгы жок болсо, жөн эле бирөөлөр менен сүйлөшүп убакыт өтүп атпайбы? Ошого соопчулук үчүн чындап ниети бар болсо, чындап эле жок болсо, оңолоюн деген жол неме болсо Кудай жалгасын, келсин, маселе жок бизде. Негизи биз ошол психологдорго эмне үчүн барышыбыз керек жана канча убакытта бир барып турсак жакшы болот? Адамдар мен жана белгилеп өткөндөй эмнеге барам деген менен жашайт да. Анан барып аткандарга мындай бир сын көз менен карап, өзүн өйдөңкү сорт, тигини ылдыйкы сорт кылып карапчы. Ар бир адам маселеси болгон гана адам эмес, маселеси боло элек адам келсе, биздин коом алдаганча тез өнүгүп кетмекпиз. Тез тазаланмакпыз, тез биздин экономикабыз, жашоо шартыбыз дагы оңолмок. Элементардуу эле нерсени айтайын. Эмне үчүн чет жерге барганда биздин кыргыздар абдан таң калып келет. Чет жерде баардыгы жылмайып жүрүшөт экен деп. Эмне үчүн ал жакта жашайт экен депчи, эмне үчүн айтышат? Бизде эмнеге жылмай албайбыз? Элементардуу эле ушул эле нерсени эле үйрөнүп албайлыбы? Окууну кое туралы. Анан эми ушул нерсени жөн эле күлүп жүр десең, билимге кирбеген, психологко келбеген, сабак окубаган адам ал мынтип айтат да сөзсүз элечи. Айланайын, сен жашооң укмуш экен. Менин азабым аттын башындай. Мен кантип күлөм, дейт да. Сен да кызык экенсиң да, Сен да кызыксың депчи. Ошол кайгың ушунчалык көп турса дагы күлө билишиң керек. Ошол акыбалга психология жеткирет. Ошол бактылуулукка, ошол жеңилдикке. Ошонун эмне үчүн кайгы келип атканын айтып берет. Ошол кайгынын кантип кетирүү жолун үйрөтүп берет. Мунун эмнеси жаман? Бир аз гана билимге сүңгүп кириш керек. Биздин кыргыз элин абдан каалайм, абдан тилейм. Саясаттан алысташын тилейм. Ар бир адам өзүнүн ролунда ойногон жок. Маска кийип алып, башка бирөөлөрдүн ролунда жүрөт. Жалгандан саясатчы болуп атат. Жалгандан башка өзүнүн образында эмес, өзүнүн ишин да аткарган жок. Акча үчүн өзүнүн шыгы жок иштерде жүрөт. Акча үчүн. Өзүбүздү таппай атабыз, Өзүбүздү таппай атабыз, башкача айтканда. Жакшы. Дагы бир билдир бар экен, саламатсыздарбы дейт, аябай жакшы сөздөр айтылып атат. Менин балам 13 жашта дейт, балдар болуп чогулушуп бензин жытташат, психологко кайрылганбыз. Азыр бирок мындай кылбадым дейт, бирок кепилдик барбы, кийин кайталабаганга мындай карым-катнаш байланышсак болобу деген билдирүү. Негизи демек элдин арасында сиз айткандай маселе көп экен да. Балдардын сиз айткандай ата энесине калп айтып койуусу деле бүгүнкү темага акыры мындай түздөп койсок болот экен. Айтсак болот экен. Ардактуу көрөрман, эгер кайрыла турган болсоңуз, интернеттен издеп маалыматтарды таап байланышсаңыз болот. Кенжебаева Назира Мукезовна деп издесеңиз эле маалыматтар чыгат. Анан Назира эже, сизден дагы сурайын дегеним, мисалы үчүн ушул бүгүнкү күндө сизге кайрылгандарды тазалап, аларды агартып, жаркын жашоого аларды үгүттөп атып, өзүңүздүн дагы кирдеген учуруңуз болот да. Ошол учурда өзүңүздү кантип ошол ситуациядан алып чыгасыз? Жүгөр деп кой деген сыяктуу. Кантип тазалап турасыз? Кантип билимиңизди жаңыртып турасыз? Эмнелерди окуйсуз? Каяка барып, каяктан билим алып келесиз? Аябай жакшы суроо. Бул иш бир четинен, эгер ушул иш сенин жөндөмүңдө бар болсо, Кудай Тааламдан берилген бир талант бар болсо, бул иш сен үчүн оңой. Абдан оңой. Мунун оорчулугу жок. Себеп дегенде,
адамдардын айтып аткан маселесинин сен 70-80% жашап койгонсуң да. Тажрыйбадан сен көргөнсүң, ошон үчүн бул жеңил болот. Албетте муну билим менен айкалыштырыш керекпиз. Анан баягы абдан көп иштебегенде албетте чарчайсың. Энергияны абдан көп алат. Анан абдан жакшы суроо бердиңиз, кантип өзүңүз тазаланып аласыз депчи. Ошол адамдарга айтып деп кеңешимди берип атып тазаланам. Сабагымды өтүп атып тазаланам, кайрадан эстейм. Кайрадан тереңине кирем. Анан пост жазып атканда дагы ушунчалык тазаланам. Анан албетте билимдер боюнча университеттерде улантып атамын. Башка чет жерден курстарга катышамын. Азыр чет өлкөдөн дагы бир башка экинчи магистратурага тапшыруу планымда бар. Биз күн сайын жаңыланып турбасак болбойт. Жакшы. Элден жарым саат көп уктасаң демек замандан артта каласың дейт. Азыр замандын агымы ушундай. Ишиңизге ийгилик, ден соолуктуу болуңуз. Азыр эгерде чындап эле сизге кайрылам дегендер, маселеси барлар көп экен. Назира Кенжебаева деп кесиптешим айткандай интернет барактардан издеп таап, индивидуалдуу өзүңүздүн маселеңизди психолог менен кеңешип алсаңыз болот. Рахмат. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы жаңы ачылыштарды, жаңы табылгаларды таап келип, элибизге сунаа бериңиз, агарта бериңиз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрөрмандар, бүгүн бизде конокто психолог, коуч Кенжебаева Назира Мукезовна болду. Ал эми